Мындан бир канча жыл мурун мага бир медайым төмөнкүдөй окуя айтып берди. Ар бир кишинин жашоосунда таасирдүү инсандар болот. Менин жашоомдогу таасирдүү инсандардын бири АА жана анын үй бүлөсү. Бул үй бүлөнү жаңы эле тааныдым, бирок алар мага ушунчалык катуу таасир кылды. Ал эненин баласы тубаса майып болуп төрөлдү. Мен буга аябай жаман болдум. Бирок эне баласын кучактап алып бактылуу жылмайып турду. Аны мээрим толуу көздөрү менен карады. Муну көрүп аябай таң калдым. Коридорго чыгып, атасына баласынын майып төрөлгөнүн айттым. Ал дагы муну жылмаюу менен кабыл алды. Жубайынын жанына киргенде да ошол калыбынан жазган жок. Муну көрүп аябай таасирлендим. Ичимден бул баланын ушул үй бүлөгө туш болушу кандай гана керемет деп сүйүндүм. Болбосо мындай учурларда эң биринчи укканым эненин ые, эң биринчи көргөнүм үмүтсүздүктүн көз жаштары боло турган. Жогоруда айтылгандай, бул үй бүлө жашоо урахатын жоготкон эмес. Баласынын майып төрөлүшүнө карабай, сүйүнгөндүгүнүн себеби эмнеде? Ал үй бүлө менен 8-9 жылдан бери бир нече жолу майып баласы тууралуу сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк алдым. Эне мындай деди: абдан бактылуумун, себеби бейишке кирери анык болгон балам бар. Ал бул дүйнөдөгү ар кандай жамандыктардан, зыян нерселерден узак болот, таптаза өмүр сүрөт жана албетте бейишке кирет. Башка кишилер үчүн да, өзүм үчүн да мындай ойдо боло албайм. Ошондуктан аны аябай жакшы көрөм. Дайым айтканын аткарууга аракет кылам. Өзүмдү бейиштен келген конокко кызмат кылып жаткандай бактылуу сезем. Бул эне жашоодон рахат ала алган аял болуп саналат. Муну менен ал майып баласын сырткы дүйнөдөн алыстаткан жок жана өзүнүн жашоосунда бактысыздыктан куткарды. Мына ошондуктан энелер кыйынчылыктардын алдында калып тебеленгенди, наалыганды ташташы керек. Күчү жетпеген нерселер менен күрөшүү, аны кабыл албоо эненин жашоо урахатын жок кылат жана үмүтсүздүккө алып барат. Эне бактысыз болсо да, баласы майып болсо да, финансы жактан кыйналса да, буга окшогон терс нерселердин жакшы позитив жагын көрүүгө аракет кылышы керек. Бир нерсени кабыл албоо жашоону карартат. Ал эми кандай болсо ошондой кабыл алуу тескерисинче жашоону көктөндүрүп, кишиге жакшы энергия тартуулайт. Баардык кыйынчылыктарга карабай, жашоону жылмайып тосуп алуу.